УКМК Төрөбай Зулпукаровдун диплому жасалма экени аныкталды. Жогорку кеңештин депутаты ЗТЗ тарабынан жасалма дипломду колдонуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМКнын сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында мурдагы вице-спикер, Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты ЗТЗ тарабынан жасалма дипломду колдонуу фактысы аныкталды. Такталгандай, ал 1998-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин тарых факультетинин 3-курсунан чыгарылган. Окуудан чыгарылышынын себеби билим алуу үчүн акысын төлөбөгөндүгү болгон. Андан кийин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университет тарабынан берилген жасалма дипломду Ош мамлекеттик окуу жайына кабыл алууга колдонуп, жана ошондой эле Жогорку кеңештин депутаты активдүү саясий ишмердүүлүк мезгилде экинчи жогорку билим алган. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинен алынган жоопко ылайык, ал окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнүн катарында жок болгон. Көрсөтүлгөн номер менен катталган диплом башка жаранга берилген. Бул боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Автор ТВ. Бишкек шаардык кеңештин шайлоосуна 17 партия аттанды. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкерлерин көрсөткөн партиялардын саны 17-ге жетти. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматы билдирди. Бүгүнкү күндө аталган саясий уюмдар талапкер катары Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан каттоодон өттү. Алар төмөнкүлөр: Ата журт Кыргызстан, Эмгек, Туран, Келечек, Будуше, Реформа, Өнүгүү Прогресс, Бүтүн Кыргызстан, Биздин эл, Борбор, Замандаш, Ынтымак, Күч биримдикте, Жаңы мезгил, Социал-демократтар, Ишеним, Улуу журт, Кыргызстан жашылдар партиясы. Эскерте кетсек, буга чейин БШК 11 апрелде өткөн Токмок, Ош жана Бишкек шаардык кеңештерине шайлоонун жыйынтыгын чокко чыгарган. Буга массалык мыйзам бузуулар себеп болгон. Кайра шайлоо 11 июлга белгиленди. Булак Спутник KG. Ош-Исфана жолундагы кырсыкта өлгөндөрдүн саны 6 адамга жетти. Ош-Исфана жолунда 13 июндун түнүндө катталган жол кырсыгынан жабыркаган дагы 3 киши ооруканада каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин Ноокат районундагы Ош-Баткен-Исфана жолунун 23-чакырымында 2 унаа кагылышып, кырсык болгон жерде 3 киши үзүлгөн. Анда жаракат алган 9 киши ооруканага жеткирилип, бүгүн 14 июнда алардын 3-өө көз жумганы белгилүү болду. Алар 5-15 жаштагы балдар жана жаңы төрөлгөн ымырка экени аныкталды. Кырсыктан жаракат алган 6 жаш бала Ош облустук жана Ноокат райондук ооруканаларына жеткирилди. Окуя болгон жерде ÖKM'нин 4 куткаруучусу, 1 тез жардам бригадасы жана милиция иш алып барууда. 12 июнда Бишкек Ош жолунун 495-чакырымындагы жол кырсыгынан 6 адам көз жумган. Ушул эле күнү Бишкек Чолпон-Ата жолундагы кырсыктан 3 киши мүрт кетип, алардын 2 жаш балдар болгон. Булак Азаттык. Орусияда коронавирус күчөдө. Москвада 1 апта дем алыш жарыяланды. 13 июнда Москва шаарынын мэри вирустун жайылышын ооздуктоо үчүн жашоочуларды үйдөн иштөөгө чакырды. 19 июнга чейинки күндөрдө дем алыш деп жарыялады. Бир эле күндө Орусияда вирус 14723 адамга жукканы аныкталган. Анын ичинен 7704 учур Москва шаарына туура келет. Бул декабрдан берки эң жогорку көрсөткүч. 20 июнга чейин Москванын парктарындагы көңүл ачуучу жайлар, балдар ойной турган жана спорт аянтчалары ишин токтотот. Ал эми соода борборлорунун тамактануу жайлары жана балдар аянтчалары жабылат. Коомдук тамактануучу жайлар жана түнкү клубтар саат 23:00дөн баштап таңкы саат 6:00га чейин кардарларды тейлебейт. Москванын мэри пандемия жайдын биринчи айларында күчөй турганын айтып, аны вирустун жаңы штамдары менен байланыштырды. Биз пандемия жазында күчөп, анын туу чокусу апрель-май айларына келет деп болжолдогонбуз. Бирок ал июнь-июль айларына жылып кетти. Москванын тургундарынын жарымынын иммунитети бар. Алар же ооруп айыккандар, же эмделгендер. Ошентсе да COVID-19 өтө агрессивдүү түрдө тарап жатканына күбө болуп жатабыз, деди мэр. Булак Азаттык. ЖМК Сауд Аравиясы быйылда ажылыкка чет жактан эч кимди кабыл албайт. Быйыл Сауд Аравиясы ажылыкка өлкө аймагында жашаган өз жарандары менен чет элдиктерди гана кабыл алат, бирок алардын саны чектелүү болорун Сауд жаңылыктар агенттигине шилтеме берип РИА Новости жазды. Ажылык жана умра министрлиги 2021-жылы саны 60 миңден ашпаган падышалыктын аймагында жашаган мусулмандарды гана кабыл алат. Буга коронавирус пандемиясы мизин кайтарбай жатканы себеп болууда деп айтылат кабарда. Бул жылы ажылык 17-22 июлга белгиленген. Былтыр дагы коронавирус пандемиясы
пандемиясына байланыштуу ажылыкка чет элдиктер бара алган эмес. Булак Спутник KG.